Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Жусуп Пиримбаев, экономика боюнча профессор, кафедра башчысы Манас университетинде. Рахмат убакытта бизге келгениңиз үчүн. Экономикада кандай абал болуп атат Кыргызстанда? Ансыз деле жакшы көтөрө албай, экономика жагын жакшы жөнгө сала албай атты. Анын үстүнө мына пандемия болуп, андан кийин мына согуштар чыгып атат, аябай бүткүл дүйнөгө таасир тийгизип атат ушул акыркы окуялар. Эмне болот Кыргызстанда? Өзү негизи ушул күндөрү азыр эми мени ошо чакырып экономика менен кызыкканыңар үчүн силерге да рахмат айтам. Себеби азыр экономикалык проблемалар, суроолор ар күнү Кыргызстандын СМИсинде каралыш керек болчу. Бир эле Бишкекте эмес, региондор боюнча дагы. Ошто эмне болуп атат, Жалал Абадта эмне болуп атат, Ысык Көлдө эмне болуп атат, Таласта эмне болуп атат деп бул нерселерди биз анализ жасап отура турган мезгил келди. Себеби бүгүнкү күндө дүйнө жүзү кризисте турат. Аябай. Кризистин дагы бул башталышы эмес. Кризистин жаңыдан кыймылдап келаткан дагысы. Анын эмеси кандай болору дагы белгисиз. Себеби муну айтып атканымдын себеби мурунку экономикалык көз караштар баягы тынч туруп, стабилдей тургандагы көз караштар өзгөрдү. Ал экономикалык теориянын өзүнө таасирин берип атат азыр. Себеби экономикалык теориялар иштебей калды. Бузулуп атат. Муну бузулганына ар түрдүү нерсе себеп болуп атат. Көбүнчө ачыгын айтканда дүйнөдөгү ушул кризистин состоянияны саясатчылар алып келди. Бул негизи мамлекеттүүлүктүн мындай өзүнчө өнүгүүнүн тескери жолу. Себеби саясатчылар анын ичине кийлигишкенге, экономикага кийлигишкенге акысы жок өзү негизи. Алар жалпы саясат жүргүзүш керек. Бирок тилекке каршы ошого алып келип атат да. Ошонун негизинде баягы чоң мамлекеттер кармашканда баягы кагылышта кан өлөт болуп, кыргыздардын айткан сөзүндө ортодо кичинекей мамлекеттердин, кичинекей элдердин тагдыры өтө оор абалга келип калды. Мына ушундай моментте бизде Кыргызстанда дагы өзүбүздүн активдүүлүгүбүздү ашырып, экономикага кандай кылып көңүл бурабыз деп, ар бир тармакты өзүнчө алып анализ жасап, азыр дагы жакшы жаз мезгили, күзгө чейин дагы убакыт бар. Ошонун ортосунда эмне кылабыз деп, кантип өнөр жайыбызды көтөрөбүз деген сөздөрдү ачык айтып башташыбыз керек да. Бул бүгүнкү күндө керектүү нерсе. Буга өкмөт дагы, президент дагы бардыгы мындай көңүл бура турган нерсе болуп атат. Себеп дегенде айтып атканым мындай болуп атат да. Алдын ала айтыш өтө кыйындап кетти. Муну биринчи жолу жана пандемия көрсөтүп койду да. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, өнүккөн мамлекеттер биринчи вакциналарды чыгарышты. Анан ошону бөлүшүп атканда сатып алган өлкөнүн дарысын башка өлкө самолетун токтотуп тартып алып атпайбы? Болгон да. Бул деген экономикалык кылмыш болуп эсептелет. Андан башка баягы бир мамлекет баягы иштетип алган вакцинасын экинчи мамлекетке сатпайм деген бул эмне деген нерсе бул? Бул эч кандай саясатка таасир бербей турган чисти экономикалык жана жашоонун, турмуштун стабилдүүлүгүн кармап тура турган нерсе. ООНдун эмеси да ошондой, принципи да ошондой. Бирок ушунун баарын бузуп атышат да. Бузуп атат. Андан башка ошол вакцина жетпей атканда биринин вакцинасын бириси критикалап, мунуку жаман, тигиники жаман деп регистрация жасабай. Бул жерден эмне чыгып атат? Эл аралык уюмдардын ролу нөлгө айланып барат. Мисалы ошол эле жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өзүнүн ролун жоготту. Себеби ошолор ушуну укпай атышат. Укпай аткан себеби бар. Себеби алар эч качан муну менен заниматься этишкен эмес. Иш ошондо болот. Ошон үчүн баягы ар бир өлкө өзүнүн күчүнө жараша, башкасына жараша кийлигишип атат да ичине. Анан ошол келди. Бул бир башаламандыкты жаратып жиберди. Башаламандык жаратып жибергенин себеби ошол мезгилде логистиканын баары бузулду да. Тамак жетпей калды көп жерде. Баягы келип аткан агымдардын баардыгы бузулуп кетти. Анан ошонун мезгилинде биз да кыйналдык да. Бизде дагы жакшы баягы кичине элдин пейили түзүк экен, кичине чыдадык. Анан дагы эмете берсе, эл дагы кыйналып кетет да. Анан экинчиден азыркы мына эмен мезгилинде, Украина менен Россиянын кармашуу мезгилинде санкция деген беле чыкты. Мындайынан алып караганда, адилеттүүлүк жагынан алып караганда, эмне себептен бир тарап эле санкция коюш керек бардыгына?
Тигилер деле жарыялап атат. Жо, тигилер жайырлаган мындай болуп атат да. Бир эле мамлекет жасап атат. Бул экономикада болбогон нерсе буга чейин. Тарыхта болбогон нерсе. Бир эле өлкө бардыгына санкция жасап атат. Америка Кошмо Штаты Россияга санкция жасап атат. Жасасын, макул, Украинаны колдоп жасасын дейли. Кытайга эмне себептен санкция жасап атат? Тайванды шылтоо кылып атат. Бул Синьцзянды шылтоо кылып атат. Чын эле Синьцзянда бир топ жанагыдай лагерлер пайда болуп. Мен мисалы барып келдим, айланан сурадым, ошолордун өзүнөн сурадым да. Ой, бул лагер пайда болду деп атат го, эми бир эле тууганбыз го биз деле. Барбы десем күлөт ошо жердегилер мага. Мүмкүн билбейт. Кантип билбейт. Жок дегенде түрмөсүн көрсөтсө болот эле, могу жер лагер десем мен айтат элем да бул түрмө го деп. Жо бирок чыгып атпайбы макалалар келгендер бар, ал жактан келгендер бар. Жок, макалалар чыга берет да. Макалалар толуп атпайбы? Мисалы макаланы карап отурсак, ошол эле жерде азыр мына Украина менен Россиянын ортосунда кандай макалалар чыгып атат. Значит, ар бир баягы өзүн адам катары көргөн киши өзү анализ жасаш керек да. Кимиси кандай? Ага биз киришкенге акыбыз да жок. Алардын өкөсүнүн ортосундагы чырды өкөсү чечет. Кандай болгон күндө да. Бул жөнүндө мен бир нерсени айтып коеюн, баягы илгери Индия менен Пакистандын согушу чыкканда билесиңер да. Көп жолу болгон. Ошо мезгилде Хрущевдун мезгилинде чыкканда. Хрущевко суроо беришет. Кашмир кимге таандык деп. Таандык десе. Ал айтат, конечно, Индияга деп. Согуш ортодо чыгып кетпеди. Индия сразу армиясын киргизди. А Пакистан айтат, бул жер иттер эмне болчу деп. Согуш ошондон чыкты да. Ошон үчүн кийлигишкен туура эмес бул нерселерге. Кашмирде Индия менен Пакистан пайда болгондо 40 дүйнөлүк согуштан кийин экинчи. Азырынча Индияда болсун, бирок кийин ошо Кашмирде референдум өткөрөбүз деген. Индия өткөрбөй койду. Бирок ошол эле нерсени 45-жылы победа болуп атканда Сталинге суроо берген ошол эле журналист, американский журналист. Кашмир кимге таандык деп. Ошондо Сталин ойлонуп туруп айткан, сен башың оорутпа, мен да башымды оорутпайын. Эки өлкөнүн башчылары бар. Өзлөрүнчө сүйлөшсүн деп. Муну ошону айтат дипломатия деп. Мисалы да, мен муну айтып аткан себебим эмне? Ошонун айынан жана санкция чыкканда. Эми кызыгы мындай болуп атат да. Кантип мен айта алам Америкага санкция жасабай атат деп. Себеби орустарга жасаган санкциянын таасири мага да тийип атат. Кыргызстанга да тийип атат. Өздөрүнө да тийип атат. Өздөрүнө да тийип атат. Кытайга да тийип атат. А Кытайдыкы да бизге тийип атат. Значит, баягы азыркы мезгилде экономикалык жактан алганда, экономикалык моундай кармашкан нерседен бир дагы өлкө сыртта калбайт. Демек экономикалык мамиленин өзүн оңдош керек. Ошону оңдош үчүн ар бир мамлекеттин ичинде жана мамлекеттүүлүктү түптөгөнгө аракет кылып атышат. Мисалы пандемиянын биринчи койгон маселеси ушул болчу. Мамлекеттикти түптөгөн мамлекеттерде эң чоң кырсыктар ушуларда болду. Мамлекети бар, мамлекет түптөлгөн мамлекеттерде оңой өтүп кетти. Анчалык болгон жок. Вот демек ал жактан суроо келип атат да. Демек мамлекетти ойлонушубуз керек. Мамлекеттин баягы каражатын ойлонушубуз керек. Кантип бир ушундай болгон мезгилде бир запастарды түзүп коюшубуз керек деген ойлор чыгып атат да азыркы бүгүнкү күндө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн наркы сырткы эмелерибизди коюп, баягы амбицияларыбызды коюп, дүйнөдөгү болуп аткан окуялардагы амбицияны коюп, ички экономикабыз менен алек болушубуз керек. Ооба. Себеби алек болбогон себеби Кыргызстанда дагы азыр да сөздөр көбөйүп атат. Өкмөт эч нерсе кылбай атат. Тиги анча-мынча бирөөсүн камап, бирөөсүн бошотуп атат. Анан дагы бирөө уурдалганда акчасын берип кутулуп атат деген сөздөр чыгып атат. Буларды ачыктабасак, бул жаман нерсеге алып келет. А эгерде жанагындай туруксуздук алып келген мезгилде бул сөзсүз түрдө дагы революцияга алып келет. Шылтоо кылып берет. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн ички экономикалык маселебиз менен алек болгонго биз мажбурий, аргасызбыз да. Ошого келишибиз керек. Мен муну айтып атканымдын себеби мындай болуп атат. Быйылкы жыл мына буюрса жакшы башталды. Жамгыр убактысында жаап берди. Өсүп калган чөптү чириткен жок, наоборот көтөрүп берди. Табият дагы Кыргызстанга жардам берип атат. Кышта катуу болгон жок. Кышта катуу болгон жок. Ушул мезгилде анан суу дагы аз болбойт быйыл. Себеби карлар тоого жакшы түштү. Кыш аз жумшак болгону менен өрөөндөрдө. Анан ушул мезгилде биз азыр ойлоно турган нерсе ошонун эмесин пайдаланып, таасирин пайдаланып. Кантип
өзүбүздүн структураларга кийлигише алабыз бүгүнкү күндө. Муну коркпош керек, баягы эмеден коркпош керек. Билесиңер, бул Советтик Кыргызстандын мезгилинде ушундай кыйын мезгилдерде дыйкандарды алып келип съезд жасай койчу. Жөн эле. Коммунисттик партиянын эмес, дыйкандарды алып келип, эмне кылабыз? Региондордо алып келип, силердин регионуңар эмне болуп атат деп. Кичине аракет кылыш керек да. Анан бири менен сүйлөшүш керек да. Эл менен саясатчылар сүйлөшпөй калгандан кийин азыркы мезгилдеги дүйнөлүк саясаттын атмосферасы башталат. 2-3 киши отуруп алып, дүйнөнүн судьбасын чечип атат. Мындай болбош керек өзү негизи. Мамлекет бар жерде. Ар бир мамлекеттин өзүнүн этикасы бар, өзүнүн полномочиясы бар, өзүнүн баягы акысы бар дегендей. Анан аларга кол салдырып ийсе, анда адамзат бүгүнкү күндө өтө оор абалда калат. Оор. Ооба. Анан ушул жагына келгенде бизде дагы бир нерсе бар да, мына могу эң жакшы нерселердин бири экономиканы баягы болбой атат деген болбойт. Жасап атышат. Мисалы Ошто азыр эмени чыгарып атышат, жана электромобилди. Уже сборка кылып атышат. Эми ошону чоңойтконго аракет кылыш керек. Ал башка жактардан жанагы тетиктерин алып келип анан чогултуп, ооба, чогултканда ал уже биздин продукция болот. Бул эмнеге алып келет? Бул жанагындай арзан транспорттук системаны каражатты жасап алганга өзүбүзгө шарт түзөт. Андан кийин аны жасап, жакшылап үйрөнүп алгандан кийин ал чоңоет. Чоңойгондон кийин аны сыртка чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Демек, баягы бензин кымбаттап кетти, тигиндей мындай болду деген проблеманы одновременно чечет бул. Бүгүнкү күндө ошол иш жүрүп атат. Бул жаман эмес нерсе. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Жана 26-жылга чейин өкмөт программа кабыл алган. Өнүгүү программасын кабыл алган. Программасында декларативдүү нерсе көп, бирок ал жерде смысл бар. Ал жерде мааниси бар. Определенный маанилери бар. Мен ошондо баягы жаңыдан кабыл алышканда айттым эле, муну бир редакция жасап, жакшылап дагы столго коюп алсак, жакшы чыкмак деп. Но ага карабай, азыр ошол программанын негизинде 2-3 направление башталып атат. Өзүнчө программа башталып атат. Мисалы жанагы көчмөндөрдүн керезиби, лизиби деген программа башташты. Мурасы деген, көчмөндөрдүн мурасы деген эме башташты. Мунун негизинде ошол жерде мындай орточо эмес, даже ири финансовый компаниялар түзүлө турган болот. Эми ошону баягы бир күндө болбойт да мындай нерсе. 26-жылга чейин дегенден кийин ошонун баягы проектлерин түзүп, структураларын, скелеттерин жасап, анан көрсөтүп, мына мынчанчы жылга чейин даяр болот десе, жана сөздөр чыкпайт. Анан жүрүп аткан ишти тормуз койгондо болбойт. Аны болтурбай койсо ошо бойдон жок болуп калат. Мен мисалы көп айтып жүрбөймүнбү, жанагы убактысында жанагы комплексный основа развития дегенде, кор дегенди кабыл алганыбызда бардык айтышты эле ушундай да план болчу эле деп. Эми биздин акылыбыздын жеткени ушул болду. Эми ушуну мындан ары уланталы дедик. Анан экинчи системасы келгенде аны унутуп койду. Алмаштырып эле биринин артынан унутуп койду. Унутуп койгондон кийин кантип иштесин анан? Айланам, бул кыргыздарда деген эң жакшы касиети ушул да. 7 атасынан бери билет го. 7-нчи атасы эмне кылган, 6-нчы атасы эмне кылган, 5-нчи атасы эмне кылган, андан кийин баласы эмне кылат, небереси эмне кылат. Муну мындай иреттеп алган да кыргыздар. Демек, өкмөттүн түзүлүшү да ошондой болуш керек. Бул башталыш бар эле. Мунун аягы каяка келет? Ким улантат аны? Сен бир өлкөдө турасың деген эле нерсе да. Анан ушуларды айтпасак, мисалы бүгүнкү күндө экономикалык проблемалардын көбүн чече албайбыз. Себеби чече албаган себебибиз бар. Бүгүнкү күндөгү биздин ресурс бардыгын чечкенге мүмкүнчүлүгү жок. Анын ортосунда мына өзүңөр көрүп атасыңар, өкмөт тарабынан дагы бир жакшы иш болду. Муну жакшы деп айтыш керек. Мугалимдердин эмгек акысын 50%-ке көбөйттү. Ресурс жетпей аткан мезгилде. Бул жагына келгенде жетекчилердин кээ бир ушундай амбицияга барганын колдосок болот. Но экинчи тарабы бар. Мектептердегилер да ошондой болду. Жогорку окуу жайы аны кыла албайт. Себеби жогорку окуу жайында жана бюджетке бөлүнгөн акчанын эсебинен бюджетти обслуживать эткен мугалимдер 50% көбөйттү. А контракттиктерди ким эмне кылат? Значит, андай чечимди кабыл алгандан кийин бардыгын бир уровеньге коюш керек. Жазып коюш керек, контракттиктерди ошончого көтөрөсүңөр деп. Ошого жараша иш кыласыңар деп. Туура, контракттын суммасы көбөйүп кетет. Это уже другой вопрос. Анда тигиндей чечим кабыл алба.
Сен экинчи жак дискриминация кылып атпайсың. Себеби аны дагы ошого жеткизиш үчүн айласы жоктон көтөрөсүң. Себеби ошол эле 26-жылга чейинки экономикалык развитие программасында ушундай бар. Келечекте бизди экономикалык тарифтерди энергетикалык тарифтерди көтөргөнгө мажбур болобуз деген жери бар. Жасабайбыз деген жери жок. Мажбур болобуз деген жери бар. Демек аргасыздан мажбур болушат. Демек ошондой эле тик контрактингтерди көтөргөнгө мажбур болушат. Дагы фармацевтиканы көтөргөнгө мажбур болушат. Себеп дегенде азыр бүгүнкү күндө фармацевтика кымбаттап баратат. Дары-дармектер. Анан сырттан алып аткандан кийин, өзүңдө жок болуп аткандан кийин алар сага бекер бербейт да. Өзүбүздө эмне өндүрүлүп атат? Жанагы электромобилдер пайда болуп атат, э? Азык-түлүк менен канча пайызга өзүбүз камсыздай алабыз? Бүгүнкү күндө мындай эмес менен ирети менен алып карасак, негизги нерселерди алып карасак, бизде нан, эң главный нан дем. Тамактардын эң главный нан. Нанды мисалы өзүбүздү камсыз кылганга болгону бул Карыпбек Асанович деген биздин министр сельского хозяйства. Ошонун эсеби боюнча, ал киши жакшы билчү. Ошонун эсеби боюнча 200 000 гектар жерге буудай айдасак, биздин керектөөбүздү жабат. Бизди жылына ошончо гектар жер айдалбай калып атпайбы? Демек айдаш керек. Анан кантты өстүргөндө. Кантты мисалы биз колдонуп аткан бүгүнкү күндө 1 жылдык керектөөбүз 1 жыл мурун 169 000 тонна эле. Ладно, 180 000 тонна деп коёнчу. 180 000 тонна болсо, муну өндүргөнгө күчүбүз жетип калды. Биз былтыр биринчи жолу 169 000 кантты өндүрдүк. Андагы айтып коюш керек. Иштеп атабы? Иштеп атат, ооба. Анан быйылкы мисалы отургузганда ошону эсептеп алсак, бизде өзүбүздү канааттандырганга кантта жетет. Демек, эки тамагаш барбы? Кала берсин да. Экспорттолот эми азыр ага күчүбүз жетпейт. Жок дегенде өзүбүздү канааттандырарлык нерсе. Себеби биз өзүбүздү жанагындай ток кармап туруш үчүн деп атам да. Анан эт жагына келгенде. Эт жагына келгенде мына бүгүнкү чыгарылып аткан эттин жалпы саны 300 000 тоннага чейин деп атышат азыр. Эми ал жанагы убойный эмес, тирүү веси менен алып атышат да. Малдын санын алып туруп. Эгерде 300 000 тонна боло турган болсо, эттен дагы биз мисалы эмебиз болбойт. Мындай дефицит, тартыштык болбойт. Болбогонун себеби бар. Биринчиден, биз чочко өндүрө албайбыз, бирок чочко жебейбиз. Айтып коюш керек да, сөзсүз түрдө. Экспортко? Экспортко чыгарсак, ошону ойлонуш керек да. Бул жерде аны мындай көрбөш керек, баягы капырлардын тамагы экен, паланча түкүнчө деп. Анын эти кымбат турат. А биздин тегерегибиздин баары чочко жейт. Кытайлар да чочко жейт, орустар да чочко жейт. Эки чоң бездонный базар бар. Значит, культивировать этишибиз керек мында. Ойлонушубуз керек. Значит, биздин ички канааттандырарлык нерсебиз бүгүнкү күндө мындай көп деле мындай психологический состояниеде эмеспиз да, коркунучтуу психологический состояниеде эмеспиз. Анан сүт тарабына келсек, сүт тарабына биз өзүбүздү толук кандуу эмес, Казакстанга кошо эметип атабыз. Сүт өткөзүп атабыз азыр бүгүнкү күндө. Сүт продуктларын. Ошондой эле түштүктө сүт продуктларын Өзбекстанга өткөзүп атышат. Бул жаман эмес. Мисалы ошол эле жанагы жемиш, жашылча жемишти биз түштүктө баткендиктер Тажикстанга өткөзүп атат. Өзүнүн ички эмебизге да, канатыбызга да алып келип атат. Бирок ушул жерде дагы жанагындай жөнгө салуу керек да. Кайсы продукцияларды бизге өзүбүзгө толук кандуу жеткизишибиз керек. Мисалы, ошонун ичинде биз эмнени көбүрөөк жейбиз? Пиязды көбүрөөк жейбизби, сабизди көбүрөөк жейбизби, помидорду көбүрөөк жейбизби, баклажанды көбүрөөк. Ошонун керектүүсүн кармап баягы жанагындай паника состоянияга келтирбеш үчүн. Ошону көрсөтүп, мына могу тамак турат. Тигинсин жебей койсоң өлбөйсүн дегенге чейин алып келе турган болуп атабыз да. Эгерде ошондой кылып ачык түшүндүрүп бербесек, жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп бербесек элге, кичине экономикалык татаалчылык болгондо бул жакшы нерселерге алып келбейт. Жана 200 000 гектар деп атасыңар. Буудай баарын кошкондо же жалаң эле буудайбы? Жалаң буудай. А канча жалаң буудай канча гектарга? Ошондо азыркы бүгүнкү күндө канча гектарга эгилип атканын мен билбейм, андай да маалыматым жок. Бизге өзү бир жылына нан жеш үчүн 1 200 000 тонна буудай керек.
Ошонун урожайнысын эсептегенде, жана түшүмдүүлүгүн эсептегенде Кыргызстанда орточосун эсептегенде 200 000 гектар жерде ошону өндүрсөк болот экен. Бирок башка тарабы бар. Казакстанда излишка бар. Ашыкча өндүрүлгөн будай бар. Эгерде биз ошол эле 200 000 гектарды башка нерсени колдонуп, дагы баасы кошумча наркы жогору нерсени өстүрсөк ошол жерге, анда аны кыйналып отурбай эле Казакстандан алсак болот. Себеби Казакстан баары сатат. Бизге болбосо башкаларга сатат. Демек ошону эле кайра компенсация кылсак болот да. Ушул жагына караш керек болуп атат. А жанагы эмесичи, клейковинасы жетпейт экен деген. Клейковинасы жетпегенде мындай да. Мындай ар түрдүү болуп атпайбы? Мисалы, ошол эле Казакстанда чыгып аткан ун менен Россиядагы чыгып аткан ундардын айырмасы бар. Аны клейковинасын курсак сурабайт да. Ошого жараша курсакка жарай турган нанды өстүрсө, азыркы бүгүнкү күндө табиятта өскөн будайдын клейковинасы начарбы, клейковинасы көппү, ден соолукка зыян эмес. Бизди ошонусу кызыктырат. Экономикалык жактан. Неге? Себеби адам ток болуш керек. Анан биз баягы ошолорду эптештирип алсак, анан чыгабыз сапат жагына. Клейковинасын көбөйтөлү, тигиндей ал үчүн селекционный базаларды түзөлү деп жасаса болот да мунун баардыгы. Акындык менен. Канчалык биз жаңы структураларды түзгөн сайын, ошончолук экономика байый баштайт. Байый баштайт. Ошончолук салык базасы өсө баштайт. Значит, ошолорду түзүшүбүз керек кайра. Сен мунун баары бар болчу да. Өзүбүз жок кылып алдык. Бар нерсени. Ошол мезгилде тажрыйбасы бар кишилер дагы эле бар да. Аларды эч ким азыр эстебей да калды окшойт. Эстебей калган ошол жаман болуп атат да. Мына экономикалык жанагы сабатсыздык, экономикалык могу баланстын бузулганы дегенибиздин себеби ушунда да. Депутаттардын көтөргөнү пенсияны төлөй албай калабыз, анан пенсионерлердин жашын көбөйтөлү дейт. Хорошо. Көбөйтсүн. Анда ошо пенсионерлерди иштен куып алабы кылат. Пенсионный возрастка жетип калдыңар. Интересно, ага пенсия төлөйбүз, жашың мынча болсун деп. Ал эмне обязательно пенсиясына чейин өлүш керекпи? Ушундай логикаларды токтотуш керек да. Себеби буга чоң өлкөлөр айласында мажбурий барып атат. Баардык жерде көтөрүп атат. Орустарда көрүп атасыңар, 70 жашка чейин эмеде жана тажрыйбасы бар кишилер иштей берсин деп. Тийишпей келе деп атат. Кытайда көтөрүп атат. Себеби элди багыш керек да. Эгерде сен пенсия төлөгүң келбесе, пенсиялардын өзүн иштеп, тийишпей ага. Ошончолук иштеп берсин, өзүн өзү багат ал. Деген эле сөз. Ошон үчүн жанагындай экономикалык жактан балансты караганда баардыгы бири-бирине баланс берип туруш керек да. Анан дагы бир тарабы бар. Бизде азыр бүгүнкү күндө ошол эле эмеден өнөр жайынын ичинде жеңил өнөр жайыбыз. Жаман эмес бүгүнкү күндө. Биз аны дагы алдыга жылдырышыбыз керек. Азыр биздин ошол жеңил өнөр жайында биз жанагы сырттан келген сырье менен иштеп атабыз. Ошонун ички компенсациясын жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Түштүктө. Жылына 60 000 тоннадан пакталып атышат. Демек ошонун өзүнөн кездеме жаса да уже. Карап отура бербей. Мурун фабрикаларың бар эмес беле? Алардын баары кайра барууну азыр барбы жокпу? Бар. Иштетсе болот. Иштетсе болот. Неге болбосун? Мына бизде Советтер Союзунда жалгыз жибек фабрикасы бар болчу. Кыргызстанда. Ошол жибек фабрикасы иштебейт го. Базар. Базар болуп кетти. Анын баары жок болуп кеткен да. Ошол жибек базардын жоголгонунан Өзбекстанда ушу көз карандысы болгондон кийин 2 жибек заводу салынды. Ойлонуш керек да. А мурун ошол өзбектердин тытоy сырьёсу бизге келчү. Даже Тажикстан бизге алып келчү. Жибек бизден чыкчу. Демек ушул жактарын караш керек да. Болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын караш керек. Анан бүгүнкү күндө дагы бир мындай болуп атат да, жанагы өзгөчө экономиканы айтканда киреше жөнүндө сөз көбүрөөк болуп атат да элдин ичинде. Киреше кантип жашайбыз? Ушинтип эле баа көтөрүлсө биз деле отура беребизби дегендей. Ушул жагына келгенде дагы мондай бир экономикалык акыл эстүүлүк иш кылышыбыз керек. Биринчиден эң уязвимый кишилер кимдер? Элдин ичинде. Уязвимый. Биринчи айылда жашап аткандар. Демек өзүнүн механизмин ойлонуш керек аларды колдонуу. Экинчиси бюджетте тургандар. Булардын көбү азыр пара менен жашап калган. Башка доходу жок. Анан биз айтабыз, коррупция көбөйүп атат. Жок болсо эмне кылсын? Алар бала чакасын багыш керекпи?
же вообще эле өкмөт иштебей отуруп калыш керек. Значит, анын механизмин ойлоп табышыбыз керек. Анан үчүнчү тарабы бул билим системасы менен ден соолук системасы. Булардын башка доходу жок да. Же чыдап аягына чейин ден соолукту төлөй турган кылгыла, элге көрсөткүлө мынчадан деп. Эгерде эл төлөй албаса, мынчасын компенсация кылабыз деп бюджеттен акча бөлсүн. Механизм табыш керек да. Эгер бул механизмдерди таппасак, биз экономика жөнүндө көп айта беребиз, эч нерсе чыкпайт. Мына азыр карап турсаңар, эң кызык нерсе. Бүгүнкү күндө биз туалетный бумаганы экспорт жасап атабыз. Чыгып атабыз. Чыгып атат. Бул эмне деген нерсе? Мен эки өлкөдөн көрдүм да. Кыргызстанда жасалган. Это тоже сыймык да бир чети. Но ошондой нерселерге значение бербей атпайбызбы? Демек өндүрсөк болот экен да ошондой нерселерди. Не обязательно туалетный бумага. Мен просто пример кылып атам да. Значит, башкасын деле ошентип өндүрсөк болот да. Күчүбүз жетет экен го. Деген демек специалисттер бар деген сөз бул. Просто жумушчу орундарды түзүш керек. Муну үчүн өкмөт сөзсүз түрдө протекциялык саясатка өтүш керек. Колдоо. Сөзсүз түрдө жанагы эмени керектүү болгон экономикалык тармакты колдош керек. Колдогондун да жолу бар. Өзүнүн ресурсу жок өкмөт. Ана эмне кылабыз дейт. Кыргыздар сразу сурайт да. Ана эмне кылабыз? Өкмөттө акча жок болуп атпайбы? Жок. Бирок биз Евразиялык экономикалык союздун ичиндебиз. Экономикалык союздун ичинде экономикалык союздун банкасы бар. Борбор Казакстанда. Банк, центральный банк. 10 миллиард доллар уставной капиталы бар. Булардын чечими бар, былтыр алган чечими бар. 3 жылга чейин льготный кредит деген. Проценти жок. Льготный кредит берген. Ар бир мамлекетке жазып койгон кайсы тармагына деп. Ошонун ичинде Кыргызстанда айыл чарбасы менен кайра иштетүү бар. Пайдаланып атабы? Өкмөт ошону колдонуш керек да. Колдонгон жок базар. Аны фермер барса сүйлөшмөк беле ал банк. Сүйлөшпөй. Башка өлкөдө турса. Аны деген ошо өкмөттөгүлөр сүйлөшүш керек. Мен ошону айтып атам. Ошол ырчактарды колдонуш керек. Ошол эле мезгилде мына Россия Кыргызстан өнүгүү эмеси, фонду бар. Кандай иштеп атканын кыргыздар көрүп атат. Наразычылыгын да угуп атам мен мисалы. Азыр Кыргызстан Өзбекстан өнүгүү фонду бар. Ачылды. Өзбекстан өзүнүн акчасын коюп эметем деп атат, иштеп атам деп атат. Эгер ушулардын эффектин көрсөтө алсак бүгүнкү күндө, эртең Казакстан да чыгат. Себеби буларда ашыкча акча бар. Акчаны өлүк кармаган туура эмеспи? Значит, колдонуш керек. Себеби биз канчалык өнүккөн сайын ал Казакстанга да жакшы, Өзбекстанга да жакшы. Тегеребиздин баарына жакшы болот. Вот ошон үчүн баягы экономиканын бүгүнкү күндөгү абалын алганда, мен мисалы ачыгынан айтканда, баягы ар бир интервью бергенде мен сага деле айтам, башкаларына деле айтам да. Биз баягы эле ойдонбуз, нөлөбөй өрөөндө турабыз деген. Мен жалпысын айтканда айтам. Бирок ошонун ичинде өнүгүү да бар. Кыймыл да болуп атат. Ошолорду кыймыл тарабын көбүрөөк көңүл буруп мисалы. Бул жерде масс медианын да ролу чоң да. Ошо болуп аткан жаңылыктарды, кыргыздардын жасап аткан жаңылыктарын көрсөтпөй атпайбы эч жерде. Же сүйлөшпөй. Мына Ташкентке бардым, илгерки Советтер Союзунда болгон акбарат ошол эле бойдон экен. Баягы жаңылыкты бергенде, время сыяктуу Москвада. Ооба. Бирөөс помидор өстүрүп атканда барып алып сурап атат, кандай болуп атат деген деп, жалпы помидордун проблемасын чыгарып атат. Экинчи жерде жемиш эккен жерине барып атат. Үчүнчү жерде фабрикасына барып айтып көрсөтүп атат. Жумушчуларды көрсөтүп, анан жалпы проблема кандай болуп атканын көрсөтүп. Муну эл билиш керек да. Болбосо масс медианын кимге кереги бар? Ушак үчүнбү? Чындыгында биздин масс медиа ушакчы болуп алды. Бул эменин ичин ойлогон эч ким жок, Кыргызстандын ичин ойлогон. Негизинен мына мисалы мен ушу окуган макалалардын көбү, жана берилген билгилердин көбү 65% ички ушак, интрига, бийликтин ортосундагы интрига. Эл менен вообще жокпу буларга? Деген сөз бар да. Анан биз буларды айтпасак, экономика жөнүндө сөз кылган туура эмес да. Эми жалпылап айтканда мындай болуп атат. Азыр эми биз баягы үстөртөн өттүк го, бирок мен жөнөкөйлөштүрүп айтып атам да. Эгерде биз ошону чогултуп келип туруп бир мындай аккумулятивный бир кыймылга кирбесек, максаттуу бир кыймылга кирбесек, болбой калды. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Каалайбызбы, каалабайбызбы, аргасыздан
өкмөттү дагы президентти дагы пландоо жолуна түртүшүбүз керек болуп атат азыр. Пландоо баягы госпландын планы эмес. Көрсөт планыңды. 1 жылда эмне болобуз, 2 жылда эмне болобуз, 3 жылда эмне болобуз. Программа эмес, план, конкреттүү нерселер менен көрсөтүш керек. Анан ошондо жанагы сен айткан максаттуу пландоону киргизишибиз керек. Максаттуу, эмнени каалайбыз, качан каалайбыз дегенди киргизишибиз керек да. Мына бүгүнкү күндө бир нерсени айтып коеюн. Казакстан өтө катуу талаш тартыш жүрүп атат ичинде. Жанагы атомный электростанция курабыз десе, казактардын көбү, эл деген эл да, көбү айтып атат, ой бул болбойт, тигиндей мындай болбойт. Казактын бирөөсү да билбейт. Казактар уранды өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи турат азыр. Демек Сырье сөзүндө. Аны эмне себептен курбаш керек? Эмне себептен аны чийки сатыш керек? Дүйнөдө бурулуп атат ошол жакта. Ооба. Тем более биринчи орунда деп атпаймынбы? Анан ошол эле мезгилде Кыргызстан эмнеге кура албайт аны? Себеби Кыргызстандын ураны бар. Өндүрүп атышат дагы эле. Кара-Балтада переработка жасап атпайбы? Уран бар да. Ну, каяктан келип атат? Казакстандан келет. Казакстандан келет, бизден да барат. Орнокко тараптан жаап салбадыбы жанагы Кызыл Омпол деген жерде? Ну, жаап койгон менен дагы колдонуп аткан жерлери бар да. Колдонуп аткан жерлери бар. Бирок бул жерде бизге мындай болуп атат да. Сырье бизге жакын Казакстанда, ну бизде болбосун. Арзан болмок. Арзан болмок. Анан ал энергия арзан болгондон кийин биз аны сыртка да чыгарабыз да. Мына энергетический кризисти биринчи жолу Кытай быйыл башынан өткөздү. Өзгөчө көмүр боюнча. Көп шаарлар электричествосу жок калды. Демек, кошуналарга да жардам беришибиз керекпи? Вот ошон үчүн баягы экономиканы жалпылап айтканда аккумулятивдүү күчкө киргизишибиз керек болуп атат. Ошон үчүн жанагы сен подсказывать эткен максаттуу дегенди пландоону кошуш керек да. Максаттуу пландоо өтпөсөк азыр бүгүнкү күндө. Себеби кийинки жылкы прогноздор экономикага жакшы болбой атат. Дүйнөлүк тамак аш менен камсыз кылуу боюнча организацияны карап чыктым. Тиги дүйнөлүк жанагы ошо айыл чарба продукциясын саткан биржаларды карап туруп чыктым. Кийинки жыл өтө катуу жыл болот. Ошон үчүн биз даяр болушубуз керек. Даяр болушубуз керек. Рахмат. Сизге бизде конокто Жусуп Пиримбаев болду, профессор жана Манас университетиндеги кафедра башчысы. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Саламат болуңуздар.